Бул кытайлык ишкер Хабибулла Абдукадыр. Сүрөттө ал Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаевдин жанында турат. А бул жерде болсо Абдукадыр экс-президент Сооронбай Жээнбековдун инаугурациясында сыйлуу конок катары отурат. А бул болсо биздин күндөр. Абдукадыр президент Садыр Жапаров менен ээрчишип жүрөт. Хабибулла Абдукадыр деген ким жана анын Кыргызстандын президенттери менен кандай байланышы бар? Өлкөнү Сооронбай Жээнбеков башкарып турган 2019 жылдан баштайлы. Ошол учурда коомчулук Абдукадырды биринчи жолу аткезчилик, бажыдагы коррупция жана Кыргызстандан 100 миллиондогон акча чыгарылып кеткени тууралуу журналисттик иликтөөнүн фигуранты катары тааныган. Журналисттердин маалыматына ылайык, бул коррупциялык схеманы бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Раимбек Матраимов уюштурган. Эсеп жеткис байлыгынан уламаны жада калса Раим миллион деп да атап жүрүшкөн. Матраимов өз алдынча байыган эмес. Анын бизнестеги негизги өнөктөштөрүнүн бири дал ушул Хабибулла Абдукадыр. Бул тууралуу толук маалыматтарды журналисттер Абдукадырдын акча адалдоо схемасын жетектеген Айеркен Саймаитиден угушкан. Ал тууралуу кийинчерээк сөз кылабыз. Матраимов менен Абдукадырдын бизнес эле эмес туугандыкта байланышы бар дешет. Жалпыга маалымдоо каражаттарына таянсак, Матраимов кытайлык бизнесмендин кудасы. Абдукадыр бир гана Матраимов эмес, башка да кыргыз аткаминерлери менен тыгыз байланышы бар деп таанылган. 2018-жылы журналисттик иликтөө чыкканга чейин эле анын АК Инвест компаниясы акылдуу шаар долбоорун ишке киргизмек болгон. Бирок келишим үзгүлтүүккө учураган. Дал ушул факты журналисттердин кылтагына илинип, кийин алар Абдукадырдын көптөгөн кыргыз саясатчылары жана аткаминерлери менен байланышын аныкташкан. Мисалы, министрлер кабинетинин башчысынын учурдагы орун басары Эдил Байсалов 2018-жылы иликтөө чыгарган. Анда Атамбаевди өзүнүн бизнес өнөктөшү аркылуу Кыргызстанда АК Инвест компаниясынын кызыкчылыктарын сүрөмөлөөгө айыптаган. Ошондой эле Байсалов АК Групп компаниясы менен Финполдун ошол учурдагы башчысы Бакир Таировдун байланышын аныктаган. Абдукадыр өзү коомдун көңүл чордонунда болууну сүйө бербейт. Бул кишинин кебете кишпирин журналисттер жеке булактары аркылуу гана аныкташкан. 2019-жылы бажы кызматы тууралуу иликтөө жарык көргөндөн кийин журналисттер архивтерди казып олтуруп Абдукадырды президенттин басма сөз кызматы жарыялаган расмий сүрөттөрдөн таап алышкан. Анда Хабибулла 2017-жылы Сооронбай Жээнбековдун инаугурациясында сыйлуу коноктордун катарында отурганын көрүүгө болот. Кандайча Абдукадыр салтанатка катышып калды? Бул боюнча ар түрдүү версиялар айтылып келет. Жээнбековдун басма сөз катчысы аны мурдагы президент Атамбаевдин аппараты чакырды деп маалымат тараткан. Буга жооп кылып Атамбаевдин аппаратынын мурдагы башчысы Абдукадырды коноктордун тизмесине кошууну Жээнбеков суранганын, ал тургай тууганым деп айтканын билдирген. Жаңы жана эски президенттин ортосун карамышык аралаганынын бир себеби да Абдукадыр болуп калган. Журналисттик иликтөө чыккандан кийин аны конок катары чакырганын моюнга алууну уят көрүшкөн. Анан калса, ал убакта журналисттердин маалымат булагы материалыбыздын башында сөз болгон Айеркен Саймаити киши колдуу болгон эле. Саймаити Абдукадырдын акча адалдоочусу, Кыргызстандан миллиондорду чыгарып кетүүгө жардам берген кызматкерлеринин бири болгон. Саймаити кытайлык бизнесмен көмүскө жүк ташуучу империянын эсебинен Германиянын түштүгүнөн бизнес борбор, Лондондогу Байманалуу райондон кыймылсыз мүлктөрдү, Дубайдагы көп кабаттуу имараттан батир жана АКШда хан сарайларды сатып алганын айтып берген. Саймаитини 2019-жылдын ноябрь айында коркутуулардан жашынып жаткан жеринде Стамбул шаарында атып кетишкен. Бул ишке Матраимов же Абдукадырдын тиешеси барбы же жокпу азырда белгисиз. Бул окуяга 2019-жылы чекит коюлгандай сезилген. Бирок андай эмес болуп чыкты. Абдукадыр бүгүнкү күндө Кыргызстанда бизнесин өнүктүрүп жатат. Ал курулушу пландалган Бишкектеги 321 миллион долларга бааланган көп функционалдуу комплекстин инвесторлорунун бири экени айтылды. Комплексте 5 жылдыздуу отель, бизнес борбор, турак жай жана соода аянттары камтылат. 37 кабаттан турган элиталуу имарат буга чейин сүрдүрүлгөн нарын ресторанынын ордуна салынат. Абдукадыр Бишкектин түштүгүндөгү Орто Сай айылына курулуучу 2 кабаттуу мечиттин курулушуна инвестиция кылгысы келет.
Мечит 50 миллион доллардан ашык акчага бааланган. Кабар маалымат агенттигине берген интервьюсунда Садыр Жапаров Абдукадыр мечиттерди кайтарымсыз негизде куруп жатканын, ал эми жаңы отель туристтерди кызыктырат деп айткан болчу. Кытайлык ишкердин жоомарттык менен жасап жаткан инвестицияларынын шартында Жапаров Абдукадырдын мурунку кыргыз президенттери менен байланышы аны кызыктырбай турганын айтууда. Эгер кылмыш иши козголбогон болсо, баары жакшы. Демек, Абдукадырдын парасы жылмакай. Негизгиси Кыргызстандан акча чыгарып кетпей, тескерисинче акча киргизсе болду.